Assalamu alaikum agayın. Bugün Kayra'dan gelip ötkönde geldik elek. Kırgız ulutunun bir namısı olgun, buna Atabey kompleksinde turabız. Kayranlar deskeri, Kur'an okup, daima bir sina turgan yer, jay, mineral degendey. Buna kompleksin жетекчиси өткөн жылы болду, баарыбыз сүйүндүк. Мындай айтканда ушул жайдын, ушул Атабей деп аталып ыйык жайга айланган аймактын биринчи өзүнүн автору катарында Болот Абдырахманов деп ошол кезде мен нарында жүрүп уктум эле, аябай баарыбыз толкунданып, бул кандай жигит болду экен, ушундай иштер жаза алат деп. Албетте эми жана Бүбүра Кыдыралиева деген эжекебиз ошо тилүү калып, анан атанын кересин айтып сизге, анан өзүңүз эми мына инимсиң өзүң деп эле айтайын, канчадан бери сүйлөшүп жүрөбүз. Боке былтыр кызматка келгенде баарыбыз сүйүндүк, кайрылып ушул жерге эмгегиң бар эле. Ушулардын баардын ар бир эмес менен колуң менен кармап сөөгүн тазалап алып чыккан ошол аталардын арбагы бар экен. Иш жүргүзүп атасың. Эми өткөндө 35 жылдыгын өткөрдүңөр, 85 жылдыгын. Мына Атабейдинчи Атабей бул 91-жылы ачылган, ошондо 38 жыл болгон, жалпы репрессиянын 85 жылдыгы. Абдан жакшы өттү, көп тияк-бияктан кишилер келди өткөндө. Айрыкча мен жанагы Өзбекстандан келген бир адамдын сөзү толкунданды да, ушу 1000 киши жарга көчүрүлүп коюлган экен, Кара Дарыянын көлүнө. Ушулардын фамилиясын тактай албай койдум. Силер бактылуу эле экенсиңер, касиеттүү эле экенсиңер деп кетти. Анан эми боке кандай, иштериң кандай болуп атат, ошону билели деп келдик атайлап. Рахмат агай. Сураганыңарга ушул Атабейди эстеп, чын эле бул кыргыз элибиз үчүн аябай ыйык жер, өзүңүз айткандай. Бул жылы ушу 38-жылы ноябрда атылган ушу 137 кишинин сөөгү ушул жерге 91-жылы табылып, ушул жерге официалдуу түрдө көмүлгөн биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов Атабейди ошол 91-жылы август айында 30 августта ошол жерге кайрап койгон азем болду эле. 31 августта эгемендик болуп ошондо. Бул да өзүнүн бир байланышы бар дейт, өзүнүн бир касиети. Албетте, ушул жерден ушул өзү койду да, Чыңгыз Айтматов мына 95 жылдыгы белгиленген турат, кайрадан арабыз. Эми боке дал келүүнү, анан Айтматтын Олиязада жазуучу экенинин анасында ошол 80-жылы чыкты жана Кылым карыктары бир күн деген эпопеялык романы, дүйнөдө сейрек романдардын бири. Ошондо Энебейит деп жазган. 11 жылдан кийин Атабейитти өзү койгон. Ошо Атабейит деп эми ушул тагдырдын буйругу ушул экен. Мынакей өзүңөр билесиңер, 2008-жылы ал кишинин сөөгү ушул жерге атасынын жанында көмүлдү. Чын айтканда бул кыргыздын эң азыркы учурда бир заманбап бир мазары болуп айланып атат. Мына бүгүн мен сизди күтүп эртеден бери бул жердемин. Бир 100дөн ашык киши келди. Ошол 100дөн ашык кишинин баары тең студент жаш. Студенттер, ар кандай университеттен, мектептегилер келип, жаштар келип, жаштар келген кубандып жана баары тең кирип, мен алар менен сүйлөшүп ушул өзүңөрдүн тарыхыңарды, өзгөчө оректи кандуу барактарды билгениңер, ушул билген аракетиңерге чоң рахмат. Келбеген жолдошторуңарга да айтып, бияка келсин, жерде чоң тарбия азым алып кетесиңер деп узатып атабыз. Чын айтканда, мына 85 жылдык болду. Ушул жылы баягы өзүбүздөн катышкан илимий конференцияга ушу 80 жаш деңгээлде өттү. Катышып, эми муну биз эстеп турушубуз керек. Эмне дегенде, жана конференцияга катышкан башка мамлекеттер да белгилеп атат, ушул биздин мына кошуна казак туугандарыбызда да булар ушул репрессияга душар болгондорду аябай эстеп, аябай таазим кылышат. Бирок мынакей бүгүнкү күнү ошол Өзбекстан, Казакстанда аларда ушул биздей биринчи жетекчилерин 38-жылы атылган
ошолордун жайы алар эмче Табыл дейт. Аларда ошо миңдеген киши атылып көмүлгөн баягы жери билет, баягы 15-10 гектар жери. Ошо жерге музей курушкан, бирок Кимдер атылган? кимдер атылган, кимдин сөөгү аякта экен, андай жок. Ошон үчүн алар менен салыштырбай биз ойлойбуз, бизде бир 91-жылы бир өзүнчө бир ийгилик болду деп республикалар алгачкы ошондо ушул жумушту баштадык эле. Анан бир убакта ушунда 32 жылдан бери бул тема өзүнчө бир унутулуп деп айта албайм, бирок мындай бир арткы планга түшүп көп Салкын мамиле салкын мамиле жасалып мен байкайм да ошону. Кээ бир жылдары ушу бир жылда бир келсе келбей жолугусу, бирок аякы жылдары мынакей көңүл буруп мында бир жерде мына Айтматовдун сөөгү 16-жылкы өлкөндүн мына мемориалы тургандан кийин апрель революциянын музей курулгандан кийин бул жерге аябай кишилер көп келип, биринчиден, экинчиден чет мамлекеттеги келген чоң көп делегацияларды бияка сөзсүз түрдө ушул жака протокол менен официалдуу көрсөткөн салым болуп калды. анан бияка Кыргызстанга келген президенттер, башка мамлекеттин президенттери да ушул жака келген, бир салтка айланып баратат. Анан мен ойлойм, эгерде ушундай Атабейт ушундай касиети менен ушундай көңүл буруп аткандан кийин биздин өзүбүздүн жагандар көңүл бурбай койгон туура эмес. Ошон үчүн элдер келип атат. Мен экинчи ноябрда сиз менен конференция өткөзгөн күндөн 2-3 күндөн кийин эле улуттук биздин китепкана кызматкери чалды да. Болот агай баягы 10 томдук китептин автору сиз билебиз, репрессия турмандык болгон. Бизге ушу аянкы учурда дейт, ошо библиотека ошо китепти сурап кан кишилер көп болуп атат, муктаждык болуп атат. Кызыккандар. Анан мен аябай эметтим, ошо китебиңер калды беле деп сурап атат. Мен айттым, мен билесиңер 3 жыл мурун болгону 100 эле нуска чыкты эле. Силерге ошондо биринчиден болуп кайрылдым эле. Алгыла десем албай койдум. Албай койгон. Анан айттым, карачы, 3 жыл мурун кайрылсам албай койдум эле. 3 жылдан кийин анан азыр кайрылып атасыз. Эми менде калбай калды. Мен даже айтайм ушу. Бул акча керек кайрылып. 100 экземплярдан ошондо бир 50% азыр ушу чет мамлекетке кетти. Карасаң, бул да бир өзүнчө көрсөткүч да. Ошо башка чет мамлекеттер ушу проблемага көңүл бурган. Кызыккан. Ошол эле казактар, Россия, Татарстан, аянкы томдун бир экземпляр Швецияга. Сөзүңөр алып ошону жеке акчага чыгарган. Жеке акчага чыгарган болгону жөө болбосо чамаң жетишинче. Менин күчүм жеткен ошо болду. Андай болсо ошону буйрутма берсин, заказ берсин да чыгарып баары болот. Ошону ойлодум. Мен азыр деле өзүмдүн акчама чыгарсам деле дагы чыгара турган муктаждык болду. Бирок азыр мындай бир нюанс бар да. Деги азыр бир топ депутаттар демилге кылып, азыр жана реабилитация законунун жаңы долбоорун кабыл алган атпайбы. Эгерде ошол 1-2 айдын ичинде уже биринчи окуусунан өттү ал мыйзам. Эгерде ошол 2-3 айдын ичинде кабыл алып кала турган болсо, ошол 10 топко кирбей калган инсандар да архивде бар. Жакшы. Ошолор топтолсо, ошолорду кошуп туруп, анан дагы чыгат. Анда жакшы экен. Бока сөзүңөр алчы, мен жылда келип жүрөм бирок. Жылда 2-3 маалда кээде жөө жалаңдап дегенге бул коомдук транспорт келбей, тияка түшүп калгандан келчүмүн. Өзүм кызыктармын да. Келгенде мына сурап, кызматкерлерден айлык маселеси деле начар эле. Канча жыл жана салкын деген маселеге келечи, биздин мамлекет салкын жасап келген мамилени. Анан мына сууда жетпей, дарактар кургап, анан өзүң келгенде мына биринчи куттуктаган мен болдум. Анан эми ошондон бери кандай өзгөрүштөр, мамлекеттен мындай акча тыйын бөлгөнү кандай болуп атат ушу? Рахмат. Эми бул курч маселени койдуңуз айтканда. Элдик иш да мына. Эми негизи мен эч кимди мындай сындагым келбейт, бирок биздин мамлекеттик система ушундай экен да. Мисалы бир фаланча министрди дедигин деп айта албайм. Анын баарынын ниети
жардам берейин деген эле болуп атат. Бирок макул эле дейт. макул дейт, бирок ошол эле акчаны алыш үчүн процедурасы аябай узак, аябай баягы бюрократиялык баягы көп убакыт талап кылат экен. Эгерде ушул экинин баарын тең ошону күтүп отурса аябай убакыт өтүп кетет экен. Ошон үчүн силер айткан бактардын баары да урап кылат экен, чөптөрдүн баары тегишпейт. Мына эми Боке өзүң айта албай атасың, мен айтайын. Мына президент Садыр Жапаров өзү күйгөндөн айтканда, бир жолу жанагы бөйрөктү алмаштыра турган бизде жаңы оорукана курулуп, ана фармация боюнча бир чогулушун мен карап отуруп, президент күйүп кетти да, миллиард сом белендеп берип койсо, ошону аслойт экен го. Жете албай атат. Ошонун механизмдери көп жылдар издеп жүрбөйбү. Бизде өзү министрликтердин ортосунда монополия, бири-бирине акча ортомчу деген баракеттер турат. Эмне чекти ушундай эле. Эми болбосо түз эле каржылабай, түз эле бербей берет. Ошол маселе ошол болуп атат да. Мисалы мен сизге бир нерсе айтчайын деген 12-октябрь ушул жылы Россиянын президенти Путин келди. Анан ошол киши келерде 2-3 күн калганда баягы ал үйдүн протокол кызматкерлери келип даарчылык кандай мындай деп келип кетишти. Анан ушунчалык ошондо уже мен бияка келип иштеп аткам. Анан ошол ал үйдүн кызматкерлерине кайрылып айттым, мен Путин келерде келгениңерге хоть рахмат. Мен ушул жака келгениме мына бир айдай болуп калды. Ушу келер заман энергетика министрлигине кат жибердим эле. Ушул Атабеевдин энергетика жагын бир адисиңерди жиберип, бир карап бергилечи депчи. Системаны кайсы жерде эмне кылыш керек, кандай алмаштырыш керек, тартыш керек деген маселени. Бир айдан кийин мына силер Путин бүгүн келет, эртең келет деп атасың, көчөгүн ошолордун катын алдым дедим. Бир айдан кийин. Министрлик, энергетика министрлик бул Чүй областында, Аланидин районунда деген ошонун ресминден жетекчисине жиберип дейт. Жетекчиси болсо бир айдан кийин мага жооп берди. Атабей бул Аланидин районунда тиешелүү, бирок бул маданият министрлигинин балансында экен, биз карабайбыз. Анан мен ошол абыйдөгү жанагы протоколдогу кишилерге айттым. Ушул формалдуу түрдө ушинтип уятты. Ушу же болсо Кытайдын баласында. Футбол деп атты. Эми азыр эми мен уялдым. Мен мисалы кичине акылдуураак чиновник болсо эми балансында эмесин дебей эле, мен колдон келсе кийинирээк жардам беребиз деп качан айтып койгон. Биздин балансында. Бирок ошол эле министрликтин бир чет мамлекеттен коноктору келсе шатыраңдатып ушу жака ичтип келет. Биринчи алып келет. Анан кайрылсаң бизде баланстыбыз. Мен айттым, анда эмесе Кытайдын балансында. Бир кичине патриоттук бир сезим болуш керекпи бул жерде? Мен эми алардан анан ресми начальнигин алардан бир тияктан сөз тийген окшойт. Эртеси келиптир, мен кишим жетпей, анан акчам жок. Анан эмне келдиң деди, эмнеге мени жиберди. Келгенден кийин бирдеме жасабасаң эмне келди? Айта бердим мен. Жок бандар. Менде эчтекем жок деди. Анан эмне келдиң дедим. Ушундай. Менде акчам жок деди. Акчаң болсо, анан бир убакта айтат, 5000 сом берсең мен лампочка алмаштырам. 5000 сом болсо мен сага айтпай өзүм менен алмаштырам деди. Ушундай формалдуу түрдө кайдагерлик көп биздин ушу баягы мамлекеттеклерде бар экен да, күйөт да, күйгүзөт да кишини. Эми ушундай болуп атпайбы? Кечээ мен билдирүү жасадым да, мына Камчыбек Ташиевдин громкий билдирүүсүн деп мен колдоп атам. Аргасы жок ошого барып атат кадамдаргачы. Биз саскап атканбыз. Системаны өзүң аралашып атасың да. Эми дагы чачыга карат, көбүрөөк карат. Мен айттым эле, экинчи дыханияң ачылып атат Боке. Себеби биринчи аталарымдын сөөгүн, бабаларыбыздын сөөгүн бирден өзүн кармалап сынып калбасын деп череп жана баш сөөгүнө койгон ал жеңил болчу. Азыр мына канча жылдан кийин келип ушул комплекстеп жетектеп заманбап деңгээлге алып чыгыш деген эми сага чоң ден соолук тилеген ошондо. Абдан кыйын маселе бул. Бизде себеби мамлекеттик тармак деген өтө туташкан, чынжылдашкан жана кайдыгерликтин же болбосо бир өтө бир монополиялык системага эмеге батканда, түп-түз өзүлөрүнүн милдетин тактак аткарган. Көрүп турат өзүң айткандай. Анан эмне жылыштар болду? Бирок эми ошо туура айтасыз. Баягы
мындай мамиле кылып атат экен деп такыр колду шилтеп койгон болбойт экен. Ошон үчүн мына ушул 2-ноябрда жанагы конференция баары өтүш керек, уже жарыяланып калды. Чет мамлекеттик жанагы илимпоздорго, конокторго кабар жетип калды. Анан жанагы репрессиялардын баягы урпактарына, балдарына дагы өткөзөбүз деп айткандан кийин мен намызданып эле мынакей көрүп аткан бул музейди ошо ремонт кылдык. Өзүбүздүн демилгебиз менен аттадык, сырдадык. Мынакей көбүрөөк эскирип калган, сынып калган көбүрөөк стеллаждардын баарын алып салып, жаңы стеллаждарды койдук. Ичиндеги материалдардын баарын тең жаңырттык. Бул чисто мындай энтузиазм. Оказывается, патриоттор бар да. Чиновниктер бар и патриоттор. Ошо патриоттор түнкү саат 12-1 чейин жасап, баарын тең кошуп ошолордун башын. Зато 2-ноябрда келгенде көп кишилер алкышын айтып жакшы. Ошондо өзүңөрдүн күчү менен жасаган болуп атасың. Өзүбүздүн күчүбүз менен жасады. Жардам берген жанагы бизге жана патриот жигиттер табылды, туугандар табылды. Министр, маданият министрлиги да алар дагы жардам берди. Иши кылып баарыбыз тең ушул азыр биринчи кадам деп ушуну ойлой биз ушул музейди жаңырттык. Андан башка эми күнүмгү окаттар күндө чыккандарды жасап атабыз, аткарып атабыз. Мына буквально көчө күнү бул жерде өзүңүз биле атасыз, кар күрөгөн проблема 4 гектар аян. Бул жерде кар да түшөт. Тоонун моорунда бул кышында аябай кар келет экен. Элдер келгенде ошол экини кар күрөгөн бул жерде техникасы жок деп мына көчө күнү барып 100 миңге ошол кар күрөгөн машинени сүйлөшүп таап эртең бул жерге алып келдик. Акчасын да таптык, Кудай буйрса. Ошондой кыймылдар бар да. Жакшы. Маданият министрлигине карайсыңар да. Маданият министрлиги биз маданияттын кызматкерлеринин айлыгын көбөйт деп атпайбы? Өкмөт тарабынан угуп атам да. Кандай болду мурдагы караганда айлык? Кызматкер орточо. Маданият министрлиги аябай чоң тармак. Мен деле бул системага келгенде бул жерге спорту да кирет экен, жаштар политикасы, туризми да кирет. Бүт баары тең. Анын баарын камтыш үчүн анын арасында музейлер дагы эми чоң механизм да. Анан чын айтайын, мен башкаларды билбейм, бирок биздин опять-таки жана сиз айткан бул мамлекеттик система ушул тармакка көңүл салкын болуп калганы мен бияка келип байкадым. Эмне дегенде ошол эле ушул башка музейлерди айтпайын, Ата бейитте жумушчулардын зарплатасы 7 миң экен. Азыркы кезде. Канча кызматкер экен? Мына бул жерде 20-дан ашык кызматкер бар, анын бир 15 чагы ошо жекил кимдер жумушчулар. Булар деген эми күндө мына көрүп атасыз 100дөгөн киши келгенде бул жерде тазалап туруш керек. Турган муктаждык бар. Бул жерде жаан чачым өтөт, малдар кирип кетет экен, баягы малдар кирип кетип, ал жердин дарбазасын жасадык, анда жумушчулар сөзсүз керек. Ылдый жакта мынакей уже 3-4 жылдан бери таза музей ачылды. Штат берилген жок, ошол штат менен эптеп. Апрель-шейиттер штат жок, штат берилген. Аны мына Чыңгыз Төрөкуловдун биякта мемориалы турат. Ал деле биздин баланска кирет. Биздин территорияда. Эми мына 95 жылдыгы белгиленет деп бакырып атпайсыз. Эми ошондо айтканда ушул экини мунун баарын тең баягы мен айттым. Жетекчилер билебиз деди. Ошон үчүн эми булар бул бюджет бул жылы уже мына 1 ай калды, Кудай буйрса бүтүп атат. Эмки жылдан баштап, 24-жылдан баштап бюджетке ошо зарплатаны көбөйткөнгө, анан бул штаттарды көбөйткөнгө чоңойтобуз, көбөйтөбүз деп убадасын берди. Кудай буйрса 1 айдан кийин көрөбүз го, ошо убадасын кандай аткарды. Мына буякта былтыр коюлду го дейм. Биздин жанагы Тажикстандын чегарадагы согушта курман болгон батырлар сөөгү канча сөөгү бар? 4 жол. Бул менимче Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен алып келип коюлган. Ооба, жокерлердин жетекчилеринин демилгеси эми баягы сентябрда ошо 1 жылдык болуп деп ошолор келип бул жерге баягы
эстелиңиз? Эме Кур'ан окуп кетишти жетекчилер. Ал ошондо мен дагы уктум. Ошо Камшыбек Ташиев ошондо эмки сентябрга чейин ошол жерге мемориалдык бир эстелик турсун деп, койсун деп ошо экен. Значит, ал болгондон кийин биздин территориябыз ал да бизге карама көзөмөлдөйбүз, аны да биз Мына ошол үчүн мен азыр айтайын дегеним бир УКМКнын жетекчиси чоң иштер жасап атат. Бока ушул жака да ушу кишиге да кайрылсаңыз жакшы болот эле да. Себеби бизде мына жакында Турцияга барып келдим. Түрктөр Турцияда музей курмуш жасайт экен. Эки сапар баргам, сиз деле көрсөң, өзүң көрсөң керек, Тим эле кармалагым келет. Ушунчалык мыкты жасайт экен да. Тирүү аралашып эле жүрөсүң. Эми дагы бир мен эл алдында айтайын. Мен бүгүн теманы коюп атам. Ата бейит Кыргыз улутунун абийири намысы. Менимче ушул баарынан бийик туруш керек дагы президенттин эле алдына же министрлер кабинетинин карамагына алыш керек го деп ойлойм да. Ошолорго бир кайрылат элем. Садыр Нуркожоевич деп. Биздин бирден бир көзгө басар музейибиз. Мына аркы кылым, берки кылымды бириктирген. Анан УКМКнын жетекчиси да кайрылсаңыз жакшы. Мына келип көңүлүбүз толду, бирок кыштын күнү мындай сай менен отурганыңар жылытуу маселеси кыйын болуп жүрөт. Кыйын. А бирок эл келип атат. Эл келет, эл үзүлбөйт экен, үзүлбөйт. Мен айтып атпаймынбы? Канчалык чет мамлекеттен келгендер бар. Эми өзүбүздүн жаштар келет экен. Бул имаратты 22 жыл мурун куруп атканда эмнегедир ушу жылуулук системасын ойлонуптур да. Ошон үчүн азыр мына эптеп эметип атат, кышында кандай болор экен. Баягы ошол маарекеңерди өткөрүп албайсың, ооруканага жатып жүрсүң, менимче чоң стресс алган экенсиң. Бокеме ыйлабаса эмчек кайда деген баягы биздин жерге түшкөн макалыбызды айталычы. Ыйла, катуураак ыйла, биз колдойлу. Анан бул жерге келгенде баарыбыз үйт өтөбүз. А бирок 7000 айлык менен ким отурат бул жерге? Ошо мен айтып атпаймынбы? 7000ге тегеректеги пенсионерлер бар, ушу кыргыз көтөрө албаган. Анан жанагы майрып, анан байкуштарды жеп, иш жасай албаган кишилер. Анан сиздин айткан тиги суруш боюнча баягы Федералдык конференцияда ушу сиз айткан суруштар айтылды. Биз ошол конференциянын резолюциясын кабыл алып, мен мамлекеттик катчы ошондо катышты ошол кишиге жөнөттүк, эстеттик да. Ошол жанагы статусту карап көрүңүз деп. Эми кичине убакыт өткөндөн кийин дагы. Эми боке мен кичине курчураак сүйлөйм өзүбүз. Бирок бул көрүп аткандар ойлобосун, Болот Абдрахманов атайын чакырып алып ушинтип атат деп. Болотту мен күйүп мына бул жерге күйгөнүм үчүн, сен жоктоодо көп келчүмүн деп атпайм. Мен кыргыздын уулу катары. Анан сен келгенде сүйүндүм боке. А бирок мен өзүмчө демилге менен келдим бүгүн да. Мына кызымды алып тартып, мына жигиттер менен жакында тетиги мырза дагы мына Кожомбек балбандын чөбөрөсү Мурас деген компания ачып, балдарды алып келип ушу жерге окутайын деп жеке жанагы музейлерди Мурас деген аталышкан. Балдарыбызга сүйүнүп атасың өзүңдө келип атат депчи. Анан биз тарыхыбыз ушул да. Тарыхыбызды билбесек, тамырыбыздан айрылып бараткан элбиз. Ошон үчүн мен президентке да кайрылам, УКМК жетекчиси Камшыбек Ташиевке да кайрылам. Бүт байланышып турат ушул. УКМКдан чыгып УКМК автор болгон, туурабы? КГБ автор болгон ушул жерде биринчи ачкан КГБ. Жарыктык баягы КГБнын председатели ким эле? Жумабек Асанкул, Жумабек Асанкулов аксакалдын биринчи ошол өзүнө эме берген, тиги тирөөч болуп берген. Анан ал кишинин дагы эрдигин унутпашыбыз керек. Анан ишиңер ийгиликтүү болсун, дагы бир кабар алып, үшүп мына бул жерде мен азыр ушуп кеттим бул жерге, кышында келгенде тура албайм. Эми азыр жылыткыч алабызбы буюрса? Эми дагы бир карасын, биз дагы айталы. Болбоду бул жерге эртең эми чоң үлкөн адамдар келет. Өзүлөр деле келет. Мына сырттан келген жазуучуларды алып бара турган жерибиз жок, ушул жерге келе берсек деп. Анан бул жер жаркырап эле тургандан башка дагы моундай кенен комплекстүү бир ыңгайлуу шартка айланыш керек. Туура айтасыз. Анын баары тең эмес. Эсте планга киргизип атабыз. Өйдө жактан колдоо болсо эле ушулардын баары тең жолубуз. Мен мына колдоо бар. Колдоо дагы Садыр Нуркожоевичтин өзүнө эле кайрылсак болот да. Ушу киши
указ чыгарып атат. Нарк боюнча, нарк деген ушул. Мына мен наразы болгонум ушул кишини ушул айтып аткан мамлекеттик катчы жанаша жүрүп колдош керек. Анан берки орто кызмет болор. Мына Аламын районунун территориясына киресиңер, аким келди бир жолу. Тааныбайсыз, аким келбей. Областтык губернатор келбей. Ал келген, ал деген чоңдор менен кошуп. Анан жергиликтүү бюджеттен бирдеме кыла албайдыбы алар? Жардам берет. Алардын жообу жанагы айтып атпаймынбы сизге? Сиз деген Маданият министрлиги балансында экенсиз. Ошону аласыз. Ошого кайрылып атам ошол министр. Анан эми аманчылык болсун, бирок биз баягы TikTok же болбосо YouTube интернет аркылуу, телевизор аркылуу чыгып эле кооз сүйлөйбүз, а бирок иш жүзүндө мындай иштер жакшы жылбайт. Мен көрөм да кайра келем, баягы эски журналист катары. Ошон үчүн эми бул жагын жакшы карайлы. Кез болбосун. Рахмат. Аманчылык. Силерге мен жылда келем деп атпаймынбы. Келсем дайыма мына эшигим көрүнөт дегенде келсем баягы ушул жерге мындай тарих музейине коошпогон адамдар отурчу да. Дайыма өзүлөр жүдөңкү акыбалда. Анан бул кызым айтып атпаймынбы, атын ким? Айжаркын. Айжаркын. Өзүң кайсы окуп жайдың? Ишнар Арбаевдин Кыргыз мамлекеттик университетинде. Тарыхчы. Канча болду ишке келгенине? Bir ay болду. Мына сизге жооп берейинчи. Ооба. Мына мен ушундай жаштар келгенде кубандым да, биринчи жолу көрүп атам мен. Ошону айтып берсеңиз. Мен келип анализ кылсак, бул музейде эми саясий репрессиянын музейи тарых дейт. Жер. Маданият министрлиги мисалы мени койгусу келген жок да. Сен маданият тармагын иштебептирсиң деп булардын эрежеси бар экен. Тоштор мен тарых илиминин ушу репрессия боюнча доктурмау ал кирбейт. Анан өйдө жактан министр айтып кой алалык дегенден кийин жанагы кадрлын кызматкерлери же болбосо биздин эрежеге ылайык болбойт экен деп ошонун эрежеси менен бул жерде бир тарыхчы жок экен. Мына бир тарыхчы Орекил зарплатасы аз болгон үчүн бул айылдын жанында Эптеп колго тийген иштетип аткан. Эптеп тиги түрмөдө иштеген артист, кукольный театрда Орекил делин алган, бирок бир тарыхчы жок. Көрдүңөр, аскерде иштеген пенсионерлер. Анан эми четинен келгенден кийин мына мурда күнү эле 70тен ашкан бир эжени 20 жыл иштеген пенсияга айдатып алыс. Азыр уже 4 тарыхчы бар. Бир кандидат мен докторлор тарыхчылар. Эми бул жерде анан мен сизге айтайын дегеним, биз ушул эки баса баягы конференцияда ушул эки сунушту чоротеген айтпадым. Ушул эки жерде илимий институт ачасыңар же илимий изилдөө борбор ачасыңар. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда ушу саясий репрессияны изилдей турган бир борбор институт жок. Биз ошон үчүн азыр мына жаңы жылдан баштап азыр ошонун эрежесин эметип туруп ушул Атабейт комплекстин ичинде ушунун алкагында ушул эки илимий репрессияны изилдей турган илимий борбор ачалык деп. Ошого өзүнчө могу эки жаш тарыхчы ушул эки темага кызыккан балдар кыздарды чогултуп алып биякка да иштетип ошол илимди жылдыралык деген. Анда чыныгы илим көздөп келген турбайсыңбы? Кийин жактайын ушундай деп. Аны эртең качып кетпе. Илимге дагы мекенчилдик сезим да кошулуш керек да. Ооба. Жакшы, силердин келип атканыңа мен курсаммын, айланайын. Ишиңи ийгиликтүү болсун. Мына аталарыңдын ушу арбактар турат, ошолор ыраазы болсун. Жакшы иштеп, байкеңдин ишеничин акта. Баарыбыз келип туралы колубуздан келген жардамды беребиз. Президентке чейин кайрылабыз. Эми Көскө базар биздин ыйык жайыбыз бул. Ыйык жер Кыргыздын. Ийгилик, Окей, мына өзүң таап чыккан аңгек да баягы, кыргызча айтканда аңгек. Могу траншейдин ичинде жаткан да кайрандар. 50 канча жыл жатып атат? 53 жыл. Анан ошол жерден алып чыктым, мына очок ушу да мындай айтканда. Атабейттин башталган жери ушул. Анан эми мына бул жерге көп адамдар келет, азыр мындай эле жөнөкөй көп жылдан бери ремонт жасалбаптыр. Канча жыл болгон курулганына? Мына курулганына 22 жыл болду, 22 жылдан бери бир жол таралган эмес. Анан мына айлананы көрсөтсөң кызым, бүт мал жайыт болгон, бул өзүнчө тосулуш керек эле. Комплекс баары туташ бир комплекс болуш болду. Мына бул жерден да бул
баштала турган астанасы ушул эле да босогосу. Анан мынаулардын баарын жазаттым деп атпайсың, урап калганда мынаулар, баары. Алымдын келиши ушул болду. Эми маданият министри мына министр Алтынбек Баатырды мен жакшы билем, ал мекенчил жигит 2 жолу министр болуп атат. Ушулар келип уш жерде мынау жерди түшүндүрүп, мынау жерге жазуулар жазылыш керек. Тарихи жазылып туруш керек. 3 тилде. Кыргыз, англис, орус тилдеринде жазылып туруш керек да. Bunun barını ekskursiyot aytıp berбей, жөн келген киши өзү. Мына кайрандардын сөөгү жанагы дүйнөдөн келип таң калып аткан ушулда. Жана 15 союздук республикадан таң калып аткандар ушулда. Мына жерден Кайран Айтмат өзүнүн атасын кайда койгонун билбей зарлап жүргөндө мына ушул жерден таап чыккан. Болот Абдрахман ушуну ар бир колу менен жокерлер менен алып чыккан жер ушулда. 53 жыл жаткан кайрандардын сөөгү. Мына биздин Кыргыздын уникалдуулугу, Кыргыз мамлекетинин деп атат. Баягы күнү келген делегациянын баары айтып атат да. Биз аталарыбыз таппай жүрөбүз дейт. Баары атылган, таппай мөгдөп жүрүшөт. Биз таап алып, кордутуп атабыз да ушул жерде. Мына жер, мына былтыр Баткенде тажик баскынчыларынан эл жерин коргоп, курман болгон жигиттерибиздин, мырзалардын, баатырлардын арбагы мына сөөгү жатат да. Бул жерге дагы эстелик курулат деген сөз бар, мен уккам, УКМК жетекчиси бул жерге да эстелик салдырат буюрса. Анан эми ушунун баардыгын бирге комплекс кылыш керек да, карачы чачыратпай. Бул биздин куттуу ыйык жайыбыз. Жанаң маарекелерге акчаны чача бербей, мына фактически иштерге бериш керек акчаны. Болгон окуяга бериш керек да. Тигиле бир алыс-калыс эмелерге айта бербейчи. Мына биздин мына жер чоң бир комплекс салыныш керек экен. Кийин көрөсүз го, ушул жер аябай бир биз Орто Азияда жок бир чоң мемориал, абдан бир тарыхый жай болот ушул жер. Себеби мына 16-жылкы тиги көрсөтсөң кызым, улуу үркүндүн эстелиги. Атамбаев ушул жака салдырган. Мен ошондо ушу Путиндин эле айбатынан коркуп ушул жака салдыр деп бир чет тамаш иретинде айткам. Негизи Бишкекке салыныш керек болчу. Мына Ереванда армияндар салды. Түрктөрдүн геноцидинен чоң, аларда да ушундай кыргын болгондо баскынчылыкта. Анан бизде мына чоң борборго салыш керек болчу. Эми бул жерге салынып калгандан кийин мен тетип үсөңгүлөр түшүнбөйм. Кандай мааниде ал үсөңгү коюлган? Кыргыз тарыхынан, Манастан, башка уламыш эпостордон мен окуган да жокмун, көргөн да жокмун. Ал ушул куруп аткан архитектордун, скульптордун бир ою болсо керек. Ошолорду да кайрадан карап көрүү керек. Жанагы Алыкулдун улуу сабы бар. Неге сен алыс кеткен сапарыңдан эри жок жайдакталып кайра келдиң дегендей. Камчын илет, куралын илет кыргыз. Эр токмун мындай коет. Батырлардын тулгасын илет баш кийимин. Анан үсөңгү илген мен көрүнүштү биздин ырым-жырымдан, каада салттан жолуктурган эмес. Мүмкүн кайра караш керек. Мына улуу үркүндөн баштап. Анан кийин Атабейит. Андан кийинки жанагы Ак үйдүн алдында кырылган балдар. 2005-жылкы. Анан улуу Айтматовдун кабыры. Анан мына көчөккө өткөн 4 баатырыбыздын кабыры. Тетиги биринчи кайрандар жаткан сөөгү чыккан жай. Ушунун баары бир комплекс болуп, боке. Ушул жерге бир келиш керек да, муну дагы урматтуу президентке кайрылабыз. Бул президенттин эле кароосунда колунан келе турган иш. Калган ортодогу жанагы майда кайдыгер чиновниктер жасабайт. Мен канча акча айтып жүрөм. Бул урматтуу Садыр Жапар бир көңүлүн булуш керек. Тез арада жасаса жакшы болот эле. Камчыбек мырзага дагы мына УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичке да кайрылабыз. Ушуну тез жасаш керек. Бул абдан маанилүү жай болот.